Кийинки сюжет Кыргызстандагы дагы бир өзгөчө ишкердүүлүк жөнүндө. Кооздук үчүн сатылып алынган бөдөнөлөр натыйжада кирешелүү ишке айланды. Ал иштин кожоюну өлкөнүн мыкты куш багуучусу болду. Ал жөнүндө чет өлкөлүк журналдарда жазышып, анын аты алыска угулду. Бул бөдөнө падышасы тууралуу кененирээк таанышыңыздар. Бул жерде аба чыгат. Сөзсүз температураны текшерип туруу шарт. Бөдөнө деген назик куш. Температуранын кескин өзгөрүшү аны чоң стресске алып келет. Где-то 23, от 23 до 27. Болжол менен 23-27 болушу керек. Бөдөнөнүн дене табы абдан жогору. Алар абаны өздөрү эле жылытып алат. Они не болеют и этим самым огревают помещение. Бул чакан бөлмөдө Сапаровдардын куш фермасы жайгашкан. 4 чарчы метрде 200 бөдөнө багылат. Где-то 2 литра хватает воды. Күнүнө 2 литр суу ичишет. Бул түтүктөр менен суу барат. Алар өздөрү сууну издеп табышат. И тут они уже сами приучены, сами соображают и находят воду. Жабдуулардын баарын кожоюн өз колу менен колдоо бар материалдардан жасаган. Здесь у нас самом деле Бул жертөлөдө колго жасалган инкубатор бар. Жөжөлөрдү эски Саратов муздаткычынан чыгарат. Азыр анын милдети такыр башкача. Муздатпастан тескеринче жумурткаларды жылытат. Вода испаряется. Суу белгилүү бир температурада буулана баштайт. Бул жылуу буу аны туруктуу температурада кармайт. Инкубаторда жумурткалар туура 4 жума басылат. Мөөнөтүнө жеткенде үй бүлө кезеги менен нөөмөткө турат. Когда уже срок приходит, Мөөнөтү жеткенде тирөөчтөрдү коюп, түздөп коебуз. ровнее ставим просто и все. Туруктуу тутумга айылдагы жарык өчүрүүлөр гана тоскоол болот. Бирок кожоюндун алтын башы буга да амал ойлоп тапты. Бул колго жасалган генератор. Да, вот это и есть аккумулятор. Машиненин аккумуляторунан жасадык. Система та же, что и генераторы, в принципе. Данияр тажрыйбалуу куш багуучу. Атайын адистиги болбосо да бөдөнө жөнүндө баарын билет. Птенец через полгода уже будет считаться старым. Через полгода, да. Да. Чтобы не покупать, мы начали разводить по чуть-чуть, потом. Башында өзүбүз үчүн эле багып жүрдүк. Кийин бизнес ачуу жөнүндө ой келди. Алардан киреше жакшы түшөт экен. Такой хороший. Өздөрү өнүмүн сейрек даамдап турушат. Көз тоюп калды анын үстүнө бөдөнөнү көп жей албайсың дейт жигит. Это килограмм мяса. Что-то бедный стол у меня. Бөдөнө бизнеси менен бул райондо дагы бир нече үй бүлө кызыгат. Кимдир бирөө бөдөнөнүн этин, кимдир бирөө жумурткасын сатат. Бизнести мыктылоонун улам жаңы ыкмалары издешет. Ошол эле жерден табылгалары менен бөлүнүшөт. Атаандаштыктан эч ким коркпойт. Био өнүмгө болгон суроо талап эч убакта азайбайт деп ишенишет ишкерлер. Дилдарбек бул жердин бөдөнө падышасы. Жөнөкөй кызыгуу сүйүктүү кирешелүү ишке айланды. Кооз куштарды жөн эле сатып алгам. Адамдар келип көрүп кызыга баштады. Короодо чайкана бар болгондуктан кээси келип бөдөнөнүн этин бышырып бер десе, кээси жумурткасын сурай баштады. Мен алгач бизнес ачуу жөнүндө ойлонгон эмес элем. Дилдарбектин атасы чайхананын ээси. Алгач уулу чайхананын тегереги кооз болсун, кардарлары алардын кубулжаган үнүн уксун деп куштарды алып келди. Мына атайын ашкабак тазалап жатабыз. Анын ичин кырып тор жасайбыз. Аны үстүнөн жоолук менен жаап коебуз. Ошондо бөдөнө тегеректеги адамдардан коркпой, уялбай ырдап берет. Бул сайраган куштар жан дүйнөгө даба. Ал эми курсак тойгузаарлары тиги жөнөкөй тордогу бөдөнөлөр. Алар жумуртка да туйт, этин да дасторконго койсо болот. Алардын баасы 300-250 сом. Ал эми жумурткасынын бир даанасы 10 сом. Жумурткасы кичинекей болгону менен чоң 5 тукумга да алмашпайм. Анткени анын түзүмү өтө пайдалуу. Бөдөнөнүн жумурткасы көп дартка даба экенин жакындан бери эле түшүнө баштадык. Андыктан кардарлар чакыртпай келет. Бул ишкер жананын жумушу жөнүндө китеп, чет элдик журналдарга жазышат. Ал мыкты бизнесмен. Күн сууктай баштаса куш фермасын үйүнө көчүрүп алат. Азыр атайын бөлмө камдап жатат. Бөдөнөлөргө атайын багуу жарашат.